Туугандар, ассаламу алейкум. Өткөндө сиздерге айта кеткендей эле Мерстин ходовою келип атат дедим эле. Астынан ушул водительский тарабынан тыкырап бир жерден үн чыгып атат. Азыр Рамазан таксырдын сервисине алып келдим. Автосервис устага келдик. Буюрса азыр бул жагындагы подъемник бош болсо кирип бир сыйра машиненин ходовойлорун, асты аркаларын бир сыйра текшерип чыксам. Сразу диагностика коюп берсе, эмне запчасттар керек, анан кийин көрөбүз кайсынысы канча турат туугандар. Бүгүн атайын Рамазан таксырга келип, сервисин бир сыра көргөзүп, выкуп боюнча, аренда боюнча дегиле кандай проблемалар болуп атат, Рамазан таксырдан дагы бир сыра маалымат алганча, сиздерге дагы бир маалымат алып берип кетсем туугандар. Азыр таксырга барабыз, выкуп эмне болуп атат, аренда эмне болуп атат, аны сурайбыз. Андан кирип сервистин ишин көргөзөбүз. Бүт китайский запчасттарды, кыскасы китайский машиналарга керектүү запчасттарды бүт түрү менен кылып алып келип койдук дейт. Ал жөнүндө дагы сурап берем анда. Азыр таксырга микрофонду алып барып берейин, анан кийин маегибизди улантсак. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу жамаат. Бизде эми ар бир бизнесте өзгө жараша рисктери бар, өзгө жараша пайдасы, зыяны. Эми эмне болсо деле Алладан, пайда болсо деле Алладан, зыян болсо деле Алладан. Эми бизнесте болот, мындай ситуациялар көп болот. Мисалы мындай болот, мисалы ДТП болуп таштап кеткен машиналар бар. Аризон ошентип таштап кеттиби? Ошондой бар битектачы. Буну айта эле кете элек, билбейм, ремонт кылабы жок, кылат азыр мунчу. Артын урдубу? И алды, и арты буну. Виноват болуп калдыбы? Бул азыр спорный. Будан эптеп алабыз, азыр акчаны алабыз будан бирден кетилипчи. Мынага келе турган болсок, 987, мунун пробеги 30 миң, 33 миң 3 ай болгон. Водитель ооруп калат, больницага түшүп калат, мага ситуациясын түшүндүрөт. Биз колдон келишинче биринчи айын коюп беребиз. Лечение алып чыккандан кийин ишти баштайт. Ишти баштагандан кийин экинчи айга уже платежду толуктап, по возможности кардан чыгар дейбиз. Экинчи ай келет, дагы акча жок. Экинчи ай деле акчасын төлөбөйт. Үчүнчү айга өтөт уже. Үчүнчү айга өтүп, мына уже үчүнчү ай деле акчасы жок. Айла жок, алып койдук. Машина өзү иштеп атыптырбы таксиде? Билбейм, башка паркка подключение болгон текшерсек. Машина туруп турбу? Жок, иштеген. Сурасаң, ипотекамы төлөдүм дейт. Ипотеканы төлөдүм, өзү квартира сатып алган. Ипотекамы төлөдүм дейт. Башка расходторум кылдым дейт. Машинеге төлөбөйсүңбү десе, төлөбөйт. Ошондо просто несерьезно караган балдар да. Ошондо азыр мына акыркы 2 айда өзүңүз жаныңыздан төлөдүңүз. Ооба. Будан азыр минус где-то бир 300 миң да. Мынакей туугандар, көрдүңөрбү? Ушундай рисктери бар бул иште. Өзүнүн минус жагы, плюс жагы, монтип төлөбөй койсо, мына Рамазан таксыр өзү турат, машина турат азыр. Эми Кудайга шүгүр, бул без ДТП жакшы эле турат, буну эптеп арендага деле кошулат. Же выкупка беребиз. Аренда демекчи, азыр аренда выкуптарыңыз кандай болуп атат данный момент? Арендага где-то бир 5-6 эконом бар, 2-3 комфорт плюс бар. Кааласа комфорт плюс под выкуп берем, кааласа аренда берем. И экономдор деле Rio X-Line'дарды кааласа выкупка деле сүйлөшсөк болот. Акчалары кандай болуп атат экономдор? Мурункудай эле условия, первоначальный взнос экономго 150 миң, вариант кылса боло берет. Ооба, выкупка. Комфорт 200 миң, комфорт плюс 300 миң первоначальный взнос. Варианттары бар. Келип калаган, тандаган машиналарын алып. Индивидуально, ар бир машиналар отдельно. Вот К5 чыкты, таза машина, onu жаңы чыкты автосалондон. Аны деле беребиз. Ооба, аны деле азыр баллондорун алмаштырып атабыз. Аны деле беребиз. Даяр экен бул, Так, арендачы? Аренда эконом 1800 рубльдан 7-0, 10 миң депозитти бөлүп беребиз. Кайтарып беребиз бир айдан кийин, если штраф келбесе, кайтарып беребиз. Комфорт плюс 2700дөн. Комфорт азыр машиналарыбыз жок. 2200, 2400 эми ар кандай. Дополнительно жана банктан мындай каалаган машиналарды тандап чыгарып берип атасызбы? Ооба, чыгарып беребиз, только азыр кичине пауза алдык, потому что водительдерди азыр активно самозанятыйга өткөрүп атабыз. Баягы левый аккаунттар кетип атат. Пособие ала турган водительдерибиз бар, мисалы РФ. Алар өтпөй атат, мисалы, бул таксиде иштебейм деп машиналарын жөн эле таштап кетип атат. Вот, ошон үчүн бир ай пауза алабыз. А так заказ болсо, мага определенный бир машина алып чыгып бер деп келсе, алып беребиз. Любой машинаны. Азыр кичине рынок тынчыгыча ооба. Рисковать эткен не стоит, тең, азырча туура эле.
Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, аренданы сурадык, выкупты сурадык. Таксырдын номерин, сервистин адресин видеонун астына жазып коюңуз. Эми бул Rapidке токтолсок таксыр. Жүрүң эми Rapidти айтып бериңчи. Rapid эмне болду? Rapid бул деле өтө проблематичный водитель. Бул колмо-кол болуп кеткен. Третий лицого өтүп кеткен. Ооба, третий лицо вообще аны тааныбайбыз. Бизден билесиз да условия. Биз паркта иштейсиң, биз устаканды обслуживание кыласың, бизден путевой сатып аласың. Жок, колмо-кол болуп, без страховка 6 ай айдап коюптур. Эми наркы водитель вовремя акчасын төлөйт. Өткөндө бир просрочка кылган, предупреждение кылганбыз. Кечиктирип акчасын төлөдү. Акыры могул айда уже кармалып калды бул водитель, диагностикасы жок. И страховка жок. ДТПга түшүптүр. ДТП кылып, бул виновник ремонт деле кылган, уже ДТПдан кийин ремонт кылган. Машина азыр нормальный состоянияда. Азыр соттон бизге эми 100 000 арест келди. Эми ушунун айынан бүт бардык машиналар Токтоду, ооба. Азыр бир оформ кете албайт, мисалы үчүн 1,5 жарым. Жок, ооба. Азыр ушун 100 000 ооба мен төлөйм. 100 000 төлөп, аресттен чыгаргандан кийин переоформление кылса боло берет. Эми бир эле ушул айтылды деп мен ишим получается почти что токтоду. Бизнес токтоду мындайча. Ошондой болот да. Выкуптан бирөө азыр машинаны мындан өткөрүп алам десе, өткөрөм десе, ушуну айынан чыгара албайт. Аресттен чыгарыш керек да. Штрафын төлөп, аресттен чыгарсам, анан мына өзгө оформление кылып алат. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, көрүп атасыңар. Көпчүлүк учурда эле водительдерден көп кесек кетет, туурабы? Жөндөн-жөн мисалы үчүн алып койбойт да. Мен мындай принцип менен иштейм да. Бирөөнү 1 сом акысы мага керек эмес, бирок бирөөдө 1 сом акымды калтырып койбойм. Өздөрүнөн кесек кетет да, естественно. Ошону айтам да. Мынакей туугандар, көрүп атасыңар. Ошон үчүн бир жерден договор кылып аларда өзүңөрдүн ситуацияңарга карап, возможностуңарга карап, жанагындай семейный проблемаларды, кредиттерди чечип алып туруп, анан кийин выкуп алсаңар, чтобы монтип биздин ишкерлерди дагы монтип колун кармап, жанагынтип эле жипсиз байлап коюп, монтип машиналардын бүт баардыгын арестке түшүрүп коюп, анан кийин азыр мындай ситуацияда чтобы калбаш үчүн туугандар. Баары түшүнүктүү. Жүрүң эми таксы. Биякты устакананы видеого тартайлы эми. Ооба, выкупты айттык, расторжение болгондорду көргөздүк туугандар. Ошон үчүн колдон келишинче честный болгон жакшы любой жерде. Рамазан таксыр менен билесиңер, мен көптөн бери иштешем. Мерсти таксыр алып берген. Мына Кудайга шүгүр, баары жакшы. Сизге баягы партнерубуз айтты го, Назар. Если бирөө бир косяк без причин мен машинаны алып койгон болсом 1 миллион төлөп берем, ошону алып кел деди го. Ставку удваиваем. 2 миллион берем, ошондой без причина бирөөдөн мен машинаны алып койгон болсом, ошондой водитель таап келсеңиз 2 миллион акча берем. Без причина эч качан биз машинаны алып койбойбуз да. Туура. Неме кылсын, машинанын күрүчү бар, мына кайдап кире берсин, балдарга айтып кире берсин, азыр айтабыз. Так. Могул сервистин ичи туугандар. Данный момент 5 подъемник. 5 подъемник. Бул жерде таксырда кыскасы ходовойдон баштап мотор, коробка, обклейка, кузовной кыскасы бүт баарын кылып атат таксыр, Ооба. Замена масласы бар, оклейкасы бар. Бул жакта промывка радиатор. Азыр эми суусу кайнап машина жанагы радиатору толуп калгандар, жанагы проблема көрсөтүп баштаса, таксыр айтты, могул жерге мондай сонун аппарат коюп койдук депчи. Бул эч кандай самоделка да эмес экен. Самоделка эмес экен. Буну атайын Кытайдан алдырдыңар буну? Же ошол жерден эле? Жок, бул российский производство. Россиядан чыгарылган. Короче, могул бүт радиаторду жууп, ичин промывка кылып, атайын давление менен ишөө, Мерге химиясы салынат. Тени бар экен, өзүнүн решеткалары бар экен. Под давлением. Под давлением, бул жөн эле айланбайт экен, под давлением өзүнүн порошоктору, химиялары салынып турганда радиаторду тазалап, сонун кылып берет экен. Тем более азыр стяжкаларды куюп, жакында кафелде басылат дейт бул жерге сервистин ичине. Буюрса кафелде басабыз жакында. Обклейкалары, кузовнойлору нар жагында. Кыскасы машинеге тиешелүү иштердин бүт баардыгын көрөт. Азыр чыгып туруп Кытайдан бүт сонун запчасттарды бүт баардыгын алып келип койдук дейт. Бул жака келип туруп запчасттарын да бир сыра көргөзөлү. Чтобы Рамазан таксырдан 1,5 жарым машина алып калса, китайский машинеге запчаст жок дедирбейин деп, бул жак офиси, бул жака бир кирип чыкпайлы. Бул жак эми отдельный кабинет. Намаз окуй тургандарга, ооба, отдельный. Күтүп отургандарга намазханасы бар. Кирип намазын окуп чыкса болот. Мондай кылып, немелерди жасатып, сонун кылып коюптур. Короче, диспетчерлер, путевой жасап бергендер ушул жерде отурат. 24 саат
камера наблюдение, мынакей, видео наблюдение, машинаңерди ким кылып атат, кандай кылып атат, бүт баардык контролдо тургундар. Келесиңер, Рамазан Таксырдын балдары ушул жерде күтүп алып, аренда боюнча болсо, выкуп боюнча болсо, мына запчас боюнча болсо, ушул жерде балдарга жолугу бересиң. Азыр Кытайдан чоң деталь запчасттар келди. Мына азыр балдар прилавкаларга коюп атат. Бул жак полностью Кытай машиналерге. Даже рулевой рейкеге чейин бар. Мо Cherry Tiggo GT, Exit. Короче, азыр номер жазып коебуз. Шалса полностью карап беришет. Наконечник, стойка стабилизатор, чашкалар дейсиңер, колодкалар. Кытай машиналерге любой нерсе бар. Кыскасы, сиз выкупка берип аткан китайский машиналерге наличие бүт запчасттарды алып келдирип койдуңуз. Ооба. Чтобы башка жактан издеп, жанагынтип неме болбосун деп проблема. Азыр өзү могу Кытай машиналерге запчасть өзү проблема болду. Ошону айтып атпаймынбы? Авторюзга барса деле жок запчасть. Биз өзүбүз именно острый вопросторду ошол жок запчасттарды в основном Кытайдан айтып алып келдик. Мынакей туугандар, эгерде Рамазан Таксырдан машина алып калсаңыздар, запчасть жагынан да кыйналбайсыңар. Сервис жагынан, кыскасы, балдарга колунан келишинче условияларды жакшы кылып, керектүү запчасть дейсиңерби, масло, жидкость, даже ковриктерден бери алып келип коюшуңар. Коврик, оякта лампочка, мелочевка, майда чүйдө полный бар. Optima K5-лерге мындай привод сбордору бар. Шурус деп коюп эле немелер, шурустары. Наружный, внутренний. Молодцы. Сону кылсыңар. Почти бу жерде 3-4 миллиондук запчасть алып келипти жакында Кытайдан. Көбүрөөк. Көбүрөөк. Эми акыркы келгени да, 3 миллиондук товар келди дедиңиз убакытысында. Вообще условияны сону кылыптыр. Балдар 24 саат связьда болбосо дагы мен номерин көргөзүп коем. Колдон келишинче Колдон келишинче бош болгон убактарда жооп берип. Молада эмнелер келди? Радиаторлар. Радиаторлар, ооба. Булар ловой рейка сбор келди, Cherry радиаторлары келди, бар наличие. Короче, башка таксопарктардан болбосо башкалар сатып алам деп калса деле партнерлорго ооба скидкасы менен башка ценада уже болот, оптум алат. Китайский машиналерге запчасть издеп аткандар болсо, пожалуйста, Рамазан Таксырга связьга чыксаңар, мына китайский запчасттарды Китайдан прямой алып келдирип коюптур. Бүт запчасттарды ушул Рамазан Таксырдан ала бересиң. Всё. Ошон үчүн көргөздүк туугандар. Азыр эми Мерсти алып кирели. Кирип көрөлү. Ходовойлорун диагностика кылып, таксыр могул жерде усталар жакшы деп биз силер көрүп берсе, андан кийин ошого жараша запчасть издеп жөнөйбүз. Устанын кийими жаман экен, айтпадым, өзүңүз алып кире бериң. Болду, айдан кирейин. Так, машинаны алып келип токтоттук. Өчүрүп кой берейин, Болду. Азыр көрөбүз, бүт көтөрүп туруп, ходовойлорун бир сыра диагностика кылсынчы. Мен өчүрүп койдумбу? Короче, могул ушу водительский тараптан неме болуп аткандай болуп атат да магачы. Ушул жактан бир жут как будто бир пластик бир нерсеге тийип аткандай. Солдатник, малдатниктерин ушу бир сыра жакшы неме кылып койгула, ушулар кетпептирби? Так, мынакей туугандар, азыр машинаны полностью диагностика кылдык. Астылары бүт жакшы экен, ошол арканкы бир рычагынын салим блогу кетип калыптыр. Бир аз кылтылдап атат арканкы баллонунданчы. Буюрса алып келебиз. Аны да бир күн балдарга алып келип берсек, бул жерде бүт салып берет. Мынакей туугандар, атмосферасы сонун. Бүт бар жок таптаза, ар бир уста өзүнүн ишине жооп берет туугандар.
сервистин телефон номерин, Рамазан Таксырдын телефон номерин жазып коем. Аренда, выкуп, сервис, бул жагында обклейка, жестянка, кыскасы машинеге тиешелүү бүт ишти кылып атат. Келип кызматыңарды кылдырып кете бересиң. Кет дегенде барып запчасть алып келейлем.